Саламатсыздарбы жалпы урматтуу көрүүчүлөр. Биз бүгүн мына ушул эмгек жана социалдык миграция министрлиги Кудайберген Базарбаевич менен майкрода турабыз. Алгач айтсаңыз, ушул бир канча жума мурда ар бир райондо 50 үй бүлөгө 100 000 сомдон берүү планын ишке ашырып аны бердиңиздер. Кандай шартта бериңиздер? Ал аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү кандай шартта тандап алдыңыздар? Мен башынан баштап айтып берейин. Biraz tarixi var da, Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Nurguljievich Japarov'un demirgesinin былтыр ноябрда ушул пилот башталган болчу. Былтыр. Ошондо биз пилот катары 2 район алган болчубуз. Баткен областында Кадамжай районунда, Наран областында Жумгал районунда. Ошо 2 районду алып, ушундай эле монтип 50-50ден монтип бүлөрдү тамдап алган болчубуз да. Андан кийин ошолорго биз 100 000 сомдон берген болчубуз. Бул эмне? Болсо убактылуу кыйын акыбалга түшүп калган үй бүлөлөр бүгүнкү күндө бизден үй бүлөгө көмөктөн пособияларды алат. Бул пособия балдардыкы. Балдарга арналганда, анткени биздин тармакта пособиянын көптө пособиялар. Мисалы, майыптык боюнча алышат пособияны, же дагы түрлөрү көптө, ошон бирөө соксо деген пособия. Үй бүлөгө көмөк балдарга арналган пособиялар. Бүгүнкү күндө ушу пособияны 105 000 үй бүлө, анын ичинде болсо 345 000 балдар алышат. Бул ошо эки категорияга, ошо эки проект каралган. Бул кошумча дегенчи, кошумча ошолоргочу жарам болсун деп. Ошондон кийин жана мен башында айткандай, биз муну декабрь айында баштаган болчубуз. Былтыркы жылда ошондо Мараке Кадамжай менен Жумгал районунда биз пилот өткөргөнбүз. Ар бир райондо комиссия түзүлгөн. Комиссиянын төрагасы айыл өкмөт болот, жана әкимчилик болот. Алар болсондан кийин берген заявкалардын баарын булар карашат. Андан кийин кимдин ушуреки бизнеске ыгы бар болсо, ким шарты бар болсо, ошолорго ушуреки 100 000 сомду алар тамдап беришет да. Андан кийин мореки январь, февраль, март 3 айдын ичинде 100 үй бүлөгө берген биздин пилотубуз абдан жакшы өнүгүп иштеп кетти да. Андан кийин андагы биз эмеси бар да, өзгөчөлүгү. Мисалы ушул акчаны биз монтип колго акчалай бербейбиз. Кандай? Мынусу ар бир банкта счетты ачып беребиз. Счет менен болот да, перечисление менен болот. Бул биринчи. Андан кийин биз берген акча болсо, бул жанагы кредитке төлөнбөш керек болчу. Болсо карызга бербеш керек болчу. Же тойго мисалчы кандай бир салкы болсун деп, кандай бир чектери бар да. Жалаң эле жанагы ар бир үй бүлө өзү бир кичинекей бизнес планды жазып чыгат. Мен ушуну кылам деп. Мисалы, кайсы бир үй бүлө, мисалы биз швейное производство кылабыз дейт. Булар тиги боюнча алек болушат. Булар жанагы 100 000 сомго 4 швейный машинканы алышат, материалдарын алышат. Андан кийин кошуналарын чакырып, аларды иштетип, андан кийин булар кандай бир мындай бир өзүнчө бир мындай кичине мини цех болуп калат да. Ушуну биз иштейбиз деп. Ошо менен кийин биз жакыртан чыгабыз деп. Же болсо, мисалы, ким бирөө мореки лепешный цех кылат. Мисалы, нан кылат. Аны болсо булар сатышат. Андан кийин ошо менен булар өнүп кетет. Мисалы, Жумгалда болсо, biraz mal чарбага көбүрөөк эметкенде көңүл бурулган, малды алышкан, ошо менен малды көбөйтүп, мал аркылуу биз кандай бир өз ишибизди улантабыз депчи. Ушуну көптө ар түрлөрү. Мына ошо эки проект өнүгүп калды да, өнүгүп жакшы болуп калды. 100% өнүктү. Бир дагы тыйын, бирок жака чыккан жок. Бардык азыр бүгүнкү күндө иштеп атышат. Канча пайызга өстү азыр пособиянын? Эми жашоо минимумга туура келип атабы? Эми пособия жөнүндө айтып кетсем, акыркы жылдары ошо эки пособия жөнүндө эч ким даже сөз кылган эмес. Ачыгы. Мисалы, бизде жана мен башында айткандай социалдык пособия деген бар. Бул майыптарга берген пособия. Анын өлчөмү болсо Биринчи топтогу майыптарга 4 000 сом болчу,
экинчи топтогу майыптарга 3000 сом болчу. Андан кийин үчүнчү топтогу майыпка 1,5 сом болчу да. Иштебеген майыптарга. Андан кийин муну эчкиден караган эмес. Андан кийин мынакей биздин президентибиз Жапар Асадов Нургожоевич ушуреки пособияларды 2 эсеге көбөйтүп берди. Бүгүнкү күндө пособиянын өлчөмү биринчи топтогу майыптар 8000 сом алышат, экинчи топтогу майыптар 6000 сом алышат, үчүнчү топтогу майыптар болсо булар 3,5-4 сом алышат. Негизи ошондо жашоо минимумга туура келет. Андан кийин бул мындай да вот азыр монтип жашоо минимум деп монтип салыштырыш бул туура эмес да. Анткени тиги өкмөттүн шартына жараша деген бар да. Акчабыз мисалы барбы, жокпу деп. Бул болсо жанагы майыптарга эле. Андан тышкары жана мен айткандай 105 миң үй бүлө, анын ичинде болсо 345 миң балдарыбыз 810 сомдон пособияны алып түшкөн. Ошого чейин. Тиги 16 жылдан бери бул пособиянын өлчөмүн эч ким даже караган эмес, көтөргөн эмес. Анан кийин биринчи июндан баштап ушу пособиянын өлчөмү 50%га көбөйтүлгөн. Бүгүнкү күндө үй бүлөгө көмөктөгөн пособиянын өлчөмү 1200 сом болду. Бүгүнкү күндө. Андан кийин 2013-төн 2016-га чейин иштеген экенсиз, ошол убакта жөлөк пулдун суммасы канча эле? Мен 2012-жылдан 2016 жылга чейин иштегенде мен кетип баратымда бул 570 сом болгон. Азыркы учурда ушул Атамбаев менен Бакиевдин үйү балдар реабилитациялык борбору кылынды. Бул ырчы Анжеликанын идеясыбы же сиздердин министрликтин идеясыбы? Бул мындай да. Кандай бир монтип такалап кимдин ою деп айтыш менимче бул туура эмес. 519 жибек жолу 519 жана жибек жолу 521 адресте Бакиевдин үйлөрү турган. Өкмөттүн чечими чыккан болчу. Ошол жерге балдардын реабилитация эмесин куруу боюнча. Андан кийин ошол учурда өкмөттүн чечими чыккан болчу. Жана Кой Таштагы үйлүндө дагы андагы балдарга мынакей реабилитациялоо боюнча центр болсун деп. Тиягында болсо 100 балага, биянында 100 балага болсо өкмөттүн чечими. Андан кийин кандай бир жол ортосунда ким бирөө мисалы кошулат, анан кандай бир гранттарды табам дейт, жардам берем дейт. Ушундай кишилер бар болсо, биз жардамды кошумча кабыл алганга даярбыз. Демек Анжелика айым кайрылган турбайбыз силерге? Кайрылды. Айтсаңыз, сиз бул кызматка кимдин сунушу менен келип калдыңыз? Мен бул кызматка президенттин сунушу менен келдим. Сиз бул кызматка экинчи рет министр болуп жатасыз. Экинчи рет келдим. Бул сиздин иш билгилигиңизби же өйдө жак менен тил табышкандыгыңызбы? Деги эле ушул кызматта сиз кандай мактанаарлык жумушту аткара алдыңыз? Мисалы, мен түшүндүм суроону. Мисалы, мынакей жаңы жанагы соцконтракт деген болсо абдан жаңы. Бул активный мера деп коет. Активный мера. Буга чейин мынакей пособиялардын бардыгы бериш болсо пассивный мера деп коет. Болсо жаңылануу. Мен бияка президент чакырган. Президенттин указы менен келдим. Киммен кандай бир мындай сүйлөшүүлөр мен кылган эмесмин. Ага барбайм. Болсо президенттин выбору. Ошондо сиз мактанаарлык жумушуңуз деп ушул жана соц пакетти айтып атасыз да? Эми бул мындай да. Ар бир нерсегече системный иш болуш керек. Биякта такыр бул системный иш болбой калган. Так элечи. Биякта болсо такыр эле мисалы биринчи ковид болуп, булар такыр иштебей калышкан. Анан кийин тиги Минздравга дагы кошуп коюшкан. Анан кийин кандай бир белки өзүнчө даже мындай биздин тармактагычы көйгөйлөр көп. Жанагы мен башта айткандай болсо майыптуулук жөнүндө, карлар жөнүндө, аял заттын мисалы маселеси жана
вакытлуу кен акыбалга түшүп калган үйлөрдүн маселеси негизи биздин министрликтин тармагында биз 1 миллион 200 миң адамга кызматтарды көрсөтөбүз. Бул абдан мындай орчундуу, мындай чоң иште. Мунусу мындай билбеген адамдарга кандай бир мындай биринчи иретте айтыш оңой эмес да түшүнгөнгө. Ошон үчүн негизи мындай бир ушундан бөлүп сөзүн айтып берүүгө мен даярмын.